Салам YouTube, урматтуу көрөрмандар, блогерлер, ютуберлер, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышымда сиздерге кайрылуу жасаймын. Биздин кыргызстандыктар жана жаңыдан өсүп келе жаткан блогерлер, өзүм да жаңыдан өсүп келе жаткан блогермин. Сиздерден өтүнүчүм бар. Азыр Кыргызстанда 6 миллион эл бар. Халкыбыздын саны ушунча. Эми ошол элибиздин бир 40% телефон кармайт. Менин оюмча. Ошон үчүн биз бир ынтымакка келип, жаңы блогерлерибизди өзүбүз көтөрүп, жана поддержка кылсак жакшы болот эле. Эгерде менин кайрылуум сиздерге жетип жатса, түшүнсөңүздөр, ушундай кылмаксыздар. Көптөгөн блогерлер жаңыдан келе жаткан мээнет кылыш керек. Ооба, туура. Мээнет кылып, жок дегенде кээ бирлер айтышат. Мен 1-2 эле видео киргизип көрбөй койду, эми болду, эми киргизбейм деп таштап салышат да. Ал блогерлерге айтарым, андай кылбаңыздар. Сиздер мээнет кылыңыздар. Мээнетке жакшы берекесин берет Кудай. Күнүнө жок дегенде бир 4 видео киргизсеңиздер, конечная заставка деген бөлүмү бар YouTube'тун. Ошол жерден сиздин видеолоруңузду коесуз. Ошол көрүлгөн мурдагы койгон видеолоруңузду конечный заставкадан жаңы чыгарып туруп кое берсеңиз, сизде просмотр көбөйөт. Өлдү дегенде бир просмотр аласыз, жок дегенде бир видеодон. Ушундай адамдар көрбөй жатса да, бир видеодон бир просмотр аласыз. Ошентип секин көбөйтүп алсак болот, негизиненчи. Бирок поддержка дагы керек. Ар бир видеобузга ушу блогерлерден поддержка келип турса, комментарий жана подписаться бөлүмдөрүн басып турса, Кыргызстанда блогерлер абдан көбөйөт. Алардын деңгээли да жогорулайт. Алар ташап салып жатышат. Бирок видеону да жакшы, маанилүү чыгарышыбыз керек. Негизинен. Ал эми бирөөнүн авторский видеосун алып, аны коюп акча тапкан болбойт. Арам болуп калат. Өзүңүз мээнет кылыңыз. Менин башымдагы нерсени билгендер бардыр, билбегендер да бар. Бирок үйрөтүп бериңиз. Пайдалуу маалыматыңыз болсо, эл менен бөлүшө бериңиз. Ушундай. Кыргызстандыктар көп эле элбиз. Бири-бирибизге поддержка кылып, биз ич тарлыкты жакшы көрөт экенбиз. Ошондой калк экенбиз. Ич тарлыктан эч пайда чыкпайт. Сиз подписаться бөлүмүн басасыз. Сизден эч нерсе кемип калбайт. YouTube ошон үчүн чыгарган сизге. Каттал, эгер жакса видеосу, мен сиздерди талап кылбаймын. Менин видеомо подписаться кылдыргысы бар деп ойлоп калсаңыздар. Мен бүт блогерлерге айтып жатам, ушу блогерлерге кайрылып, ошолордун дагы деңгээли өссүн, ошолор дагы чыксын. Кыргызстан ушундай блогерликке дагы өнүксүн деген мааниде. Ал эми азыр Кыргызстанда бир гана золотой кнопка бар экен, алтын кнопка. Курман Жолдошев агабызда. Секинден Кудайга шүгүр өнүгүп жатат. Максат Аманов мына күмүш баскыч алды. Бул дагы
аракеттин күчү менен алды. Поддержка керек. KG Smart. Бул да жакшы канал. Бул да аракет кылып жатат. Кыргыз топ ушулар. Маалыматты издеп, тактап, анан бөлүшүп элдер менен. Жаңылыктар да көп эле жатышат. Бирок булардын көпчүлүк бөлүгү ютубер болуп алышкан. Ютуберлер көп. Блогерлер аз. KG Smart, Максат Аманов ушулар блогер. Шумдук ТВ ушулар жакшы көтөрүлүп келе жаткан каналдар. Сиздерге ыраазычылык билдиремин. Жакшы. Кыргызстанды өнүктүрөйлү. Ушинтип биз да өнүгөйлү. Туугандар, эгер мен сөзүмө кошулган болсоңуздар, класс басып коюңуздар видеого. Класстын санынан эле көрсөтөт. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Ал эми поддержка берет деген чоң үмүттөмүн. Жаңы келе жаткан блогерлерге сиздерден ушул гана өтүнүч. Менден жаңы видеолорду күтөсүздөр. Эми аракет кылабыз. 100 000 подписчик чогултабыз. Иншаллах, Кудай буйруса 100 000ге жетебиз. Биз да калган өлкөлөр, Өзбекстанда да блогерлер көп экен. Ошондой эле деңгээлге жетебиз. Алардан эч кем калышпайлы. Мыктыбек Арстанбек агабыз айткандай, Мыктыбек Арстанбек агабыздын бир видеосунда айтат: биздин башыбыз иштейт, бардык нерсеге акылыбыз жетет. Бирок биз ошого аракет кылбайбыз. Ошол нерсеге кызыкпайбыз. Бардыгын алып кетет. Эгер ошого бир эле колун тийгизип алса, бүт баарын. Кыргыздар жатканын жакшы көрүшөт. Рахмат чоң көргөнүңүздөргө. Мен ушул YouTube боюнча сиздерге видеолор чыгарып турамын, жана башка программалар тууралуу да чыгарып турамын. Билгендерим баарын чыгарып турамын. Сиздерге эгер жакса, комментарийге калтырыңыздар. Сиздер менен мен Айдаркулов Болотбек болдум. Келерки сапарга чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.